Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Саламатчылык. Рахмат. Рахмат эфирге. Убакыт бергениңиздерге. Урматтуу кыргызстандыктар, мен сиздерге кайрылып коюуну чечтим. Биринчи кезекте азыр ушул Ала Тоо аянтында болуп аткан митингди тынчтык жолу менен тарап кетишиңиздерди суранамын. Эч кандай провокация калтырбай, эч кандай мародерствого барбай, кыргыз элинин, кыргызстандыктардын маданияттуулугун көргөзүп, бүтүндөй дүйнө жүзүнө тынчтык жолу менен тарап кетишиңиздерди өтүнөмүн. Анан экинчиден, мына бүгүн жогорку кеңештин сессиясы болду. Жогорку кеңештин сессиясы болуп, мени премьер-министр кылып шайлашты. Бүгүн өлкөдө бийлик, легитимдүү бийлик орноду. Ошондуктан мен сиздерге бүткүл мамлекеттик кызматкерлерге, министрликтерге, область, акимият, айыл өкмөттөргө эртеңден баштап кызматка чыгышыңыздарды мен буйрук беремин, талап кыламын. Эртең мененки 8ден баштап мурдакыдай эле иштей бересиздер. Эгерде министр жок болсо, качып кеткен болсо, же иш ордунда жок болсо, анын милдетин орунбасары жок болсо, андан ылдыйкылары аткарып кете бериңиздер. Анан эч кандай басып алуулар, айрым жерлерде басып алуулар болгон болсо, өзүңүздөр эле тапшырып берип, стабилдүүлүктү орнотуп, Кыргызстандын, мамлекеттин, элдин тынччылыгы үчүн ошону жасаңыздар. Кудай буйурса, эртең менен 8ден баштап биз ишке чыгабыз. Мына азыр эле бошодук, жаңы эле. Мына 3 күндөн бери уйку жок, бүгүн барып эс алып, эртең менен 8ден баштап кызматка киришемин мен. Ошондуктан мына дагы бир жолу суранам. Ала Тоо аянтындагы митингде жүргөн жаш балдар, мен сиздерден көптөн көп суранамын. Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн, мамлекеттин тынччылыгы үчүн, элдин бейпилчилиги үчүн тынч тарап кетиңиздер. Азыр мен угуп атамын, айрым жерлерде кирип ушу мародерчулук кылып атат деп мага маалыматтар келди. Андайды токтотуңуздар. Анча-мынча мас адамдар жүрөт дейт. Муну да токтотуңуздар. Дагы бир маалымат келди. Эртең же бирси күнү ушундай контрреволюция кылабыз. Анан ушу Садыр Жапаров криминалдар менен сүйлөшүп алыптыр, же болбосо райымдар менен сүйлөшүп алыптыр деген ушактарды таратып, ар кандай ошол жаш балдарды чогултуп, ушундай бир антимитинг, же болбосо дейбизби, же болбосо ошондой жанагындай контрреволюция дейбизби, ошондойду кылабыз деген күчтөр азыр ошондой сүйлөшүп атат экен. Мындай акмакчылыкты токтотуңуздар. Мен андай ушакты, андай жала жабууну башымдан 10 жылдан бери өткөрүп келатам. 10 жылдан бери өткөрүп келатам. Бүгүнкү күнү кыргыз эли, жалпы кыргыз эли мага жабылган жалалардын баарын тең ушак экенин далилденди. Убакыт өзү далилдеп койду. Мен сабырдуулук кылып 8 жыл чыдадым. Мына 8-чи жылы бардыгыңыздар билдиңиздер. Эми Ала Тоо аянтында чыккандар талап кылып атат жаштар, министрликтерге жана мамлекеттик кызматкерлерге жаштар келсин деп. Сөзсүз жаштар келет. Эскилерди койбойбуз. Болсо анча-мынча аралашат арасында, баякы профессионал кадрлар болсо аралаштырабыз. Анан кийин ар кандай ошондой бир ушактарды угуп алып, провокация кылбаңыздар. Элдин тынчтылыгын бузбаңыздар. Коррупционерлер, уурулар сөзсүз түрдө камалат, жазаланат. Алар жазасыз калбайт. Биз аларды жакын арада жазалай баштайбыз. 1 жылдап, 2 жылдап, 3 жылдап күтпөйбүз. Ал сиздерге бир 15-20 күндүн ичинде көрүнө баштайт. Өзүңүздөргө билине баштайт. Мына коомчулукка чыга баштайт. Маган мисалы бийлик, байлыктын маган кереги жок. Бийликти мына эл берди, ишенип берип аткандан кийин иштеп берейин. Тарыхка бир мындай күчтүү мамлекетти, мындай бир кандай десем бир күчтүү мындай порядок кылып кетейин деген ушундай ниетим бар.
Байлык чогултуп алайын деп мен самабаймын. Анткени байлыкка кызыкпайм. Байлыгыңды көрүңө көтөрө кетпейсиң. Муну мен иш жүзүндө далилдеймин. Ошондуктан сиздерден суранарым, ар кандай ушак сөздөргө ишенбей, провокацияга кошулбай, мен ошол жаштардан кошулам, ошо антимитингке чыгабыз, контрреволюцияга чыгабыз деген жаштардан суранам. Антип мамлекеттин тынчтыгын бузбай туруңуздар. Биз жыйынтыкты, иштин жыйынтыгын 15-20 күндөн кийин уже көрө баштайсыздар. Ошондуктан мен сиздерден суранам, тынч болгула. Садыр Нуркожоевич, азыр бизде өзүңүз айткандай, бүгүн түн дагы мамлекет үчүн өтө кооптуу болуп турат да, анткени толкуган элдин толкуну токтой элек. Азыр аларды баягы кызыгандуу ар кандай адамдар көчөдө бар, аларды тынчытуу үчүн азыр сиздин аракет учурдагы. Учурдагы аракетибиз бир-эки жерге барып тынчытып келдик, токтотуп келдик. Бирок Ала Тоо аянтында адам абдан көп экен. Ал жерге чыга алган жокмун, анткени ал жерде же микрофон жок, же бирин-бири укпайт. Аябай көп адам экен. Ал жерге мен күндүз дагы бардым. Күндүз барганда көрдүңүздөр. Же микрофону жок, баягындай рупору жок, же болбосо бирин-бири укпай ушундай болот. Азыр да ошондой экен. Мен ошон үчүн түз эфирге келип, мынакей түз эфирге келип сиздерге кайрылып атам. Тынчтык жолу менен тарап кетиңиздер. Мына легитимдүү бийлик пайда болду. Айрымдар ошол талап кылып аткан, отургузуп, баарын легитимдүү кылып, анан кийин кетебиз деп аткан. Мына легитимдүү болду, эми кетебиз. Укук коргоо органдары иштебей атат. Эртеңден баштап биз аларды иштете баштайбыз. Эртең менен баштап бардыгы өз нугунда, мурдакы нугунда иштей баштайт бардыгы. Сиздин кийинки эртеңден баштап мына ишке чыгабыз деп атасыз. Аракетиңиз кандай болот? Азыр сиздин милдетиңиз эмне болуп, эмне милдет жүктөлүп атат? Азыр сиз өкмөттү куруу маселеси бар, сиздин милдетиңизде турат. Өкмөт эртең азырынча эски өкмөт иштеп турат. Баякы эле, мурдакы эле нугунда иштеп турат. Айрым министрлер алмашышы мүмкүн, калгандары ошол эле бойдон иштейт. Биз 2 айдан кийин жаңы баш мыйзамды кабыл алабыз. Жаңы система түзөбүз. Ошого чейин ушу азыркы иштеп турган министрликтер, азыркы иштеп турган жогорку кеңеш иштеп турат. Анан жаңы баш мыйзамды кабыл алып, жаңы система түзүлгөндөн кийин бардыгы жаңы министрликтер болот. Министрликтердин баары саны кыскарат, агенттиктердин саны кыскарат, комитеттерди карап көрөбүз, аларды да кыскартабыз. Анан мен эртеңден баштап бардык министрликтерге, агенттиктерге, комитеттерге, департаменттерге тапшырма беремин эртең менен. Ар бири өзүнүн баякы милдеттери эмнелер кирет. Ошону бир барак, эки барак кылып жазып келишет. Анан кийин ошол жерден карап туруп, биз ошолордун баарын бирин-бири кайталаган министрликтер болобу, департамент болобу, же агенттиктер болобу, бири-бирине кошобуз дагы ошолордун бардыгын компоновать этебиз. Анткени бизде 30 жылдан бери бирөөнүн жакын тууганына, же болбосо бирөөнүн кудасына должность керек болуп калганда эле ача коюп эле ошол жерге начальник кылып, анан штат түзүп берип эле эптеп ошол жерден айлык алып отуруш үчүн эле ачып койгон бизде мекемелер көп. Биз ошонун бардыгын жоёбуз. Эмне үчүн дегенде, мына республиканский бюджетибизге чогулган акчабыз биздин ошол 360-350 миң бекен мамлекеттик кызматкерлердин эмгек акысынан ашпайт. Анан ошондой болуп аткандан кийин кантип өнүгөбүз мисалы. Айрым учурларда эмгек акыларына дагы жетпей калып, чет өлкөдөн келген бизге жанагы гранттарды же болбосо кредиттерди зарплат кылып, эмгек акы кылып таратып ийген учурларда болуп атпайбы? Мына жакында эле көрдүк го, эмгек акыга таратып ийгендерин. Ошон үчүн биз тез арада системаны өзгөртүп, жаңы система түзүп, анан ушул мамлекеттик кызматкерлердин санын кыскартып, баягы элге кызмат кыла турган, мисалы элге кызмат кылбай тургандары дагы бар. Кызматы тийбейт, бирок эмгек акысын алып отурган ушундай мекемелер бар да. Ошолордун баарын кыскартып, биз анан кийин ушундай реформаларга барабыз. Кудай буйрса, бул жакын арада бүтүрөбүз. Жогорку кеңештин төрагасы дайындалды, анан сиз мына өкмөт башчы болуп келип отурасыз. Муну менен биз кайсы бир деңгээлде мамлекет бир укук талаасына түштү деп айтсак болобу? Болот, сөзсүз болот. Мурдакы спикер Дастан Жумабеков өз арызын жазып отставкага кетти. Анын ордуна жогорку кеңеш Мыктыбек Үсүпович Абдылдаевди спикер кылып дайындап алды, төрага кылып. Андан кийин ошо экинчи маселе болуп, менин маселем каралды, премьер-министрликке көрсөтүп бекитип беришти.
60 канча депутат менен 67 67 66 депутаттын добушу менен. Бул демек мыйзамдуу талаасына жогорку кеңеш дагы мурда эле турган, чачырандуу болуп чогулбай атышкан. Премьер-министр менен президент жок болуп атпайбы. Премьер-министр өзүнүн арызы менен кетти. Президент болсо жок болуп атат. Бирок президент бүгүнкү күндө действующий президент болуп турат. Анын эч арызы менен кеткен жок. Премьер-министр мына мен болдум, парламент өзүнүн нугунда иштеп атат, өзүнүн мурдакы эле функциясын аткарып турат. Анткени баш мыйзам боюнча жаңы парламент келип, ант берген күнү гана эски парламенттин мөөнөтү бүтөт. Ошондуктан ал ошол жаңы парламент келгенче чейин иштеп турушат. Азыр бизде ошол парламенттик шайлоого катышкан саясий партиялардын өкүлдөрү, лидерлери дагы өзүнчө координациялык кеңеш түзүп, алар дагы бир мамлекетти колго алабыз дегенде бир аракеттер болуп атат. Алар менен сүйлөшө алдыңызбы? Алардын милдети эмне болуш керек сиз тараптан? Алар бүгүн чакырган экен, координациялык кеңеш курабыз деп. Анан эми бардык, барсак башаламандык. Ар ким эле одеялды өзүнүн жагына тартмай, анан төрагалыкты талашмай, баякы эле 2010-жылдагы убактылуу өкмөттүн катасын кайталап атышат да. Башаламандык, бирине бири баш ийбейт, биринин тилин бири укпайт. Анан ошон үчүн мен айттым, мындай болбойт, бул мыйзамсыз, муну дүйнөлүк коомчулукта тааныбайт, мамлекеттин ичинде дагы мыйзамсыз жол болуп калат. Андан көрө парламент менен мыйзамдуу түрдө бекитип, премьер-министрди бекитип коелу дагы ошо менен кетели. Анан эми революция кылдыңар, бирок мен революция кылдым эле деп эле ошо бир креслого чапташып эптеп барып бир жерден бирдемени жулуп алайын дегениңер токтоткула. Баарыбыз кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин пайдасы үчүн деп аткандан кийин должносттон баш тартып, креслодон баш тартып, мына ушундай жол менен кетели дедим, бирок угушкан жок. Анан биз парламентти чогултуп, алар менен ушул азыркы легитимдүү жолун түзүп койдук. Демек буга чейин кайсы бир министрликти же кайсы бир тармакты көзөмөлдөйбүз дегендер, алар мыйзамсыз. Алар мыйзамсыз. Биз алардын баарын эртең чакырып, жөн гана мындай суранып, ордун бошотуп эле мурдакы мыйзамдуу баякы буйрук менен отурган легитимдүү бийликтин буйругу менен же болбосо токтому менен отургандардын баардыгын өз калыбына келтиребиз алардын баарын. Эгер тынч заман болсо, премьер-министр алмашканда жаңы жаңы программасы менен, жаңы командасы менен келип, анан жогорку кеңеш бекитиш керек негизи мыйзам боюнча. Азыр сиздин акыбалыңыз кандай болуп турат? Программа түзгөнгө өзүңүздүн программаңызды сунуштаганга мүмкүнчүлүгүңүз барбы же мурунку эле өкмөттүн ишин улантам деген максат менен келип атасызбы же кандай болот бул жагы? Эми бул жерде мен мурунку өкмөттүн ишин кантип улантам? Азыр эле түшүндүрүп айтып бербедимби? Полный системаны өзгөртөбүз деп. Системаны өзгөртөбүз. Жок, убактылуу бизге азыр эми элди программа бар, бирок ал программаны мен алып чыгып азыр депутаттарга мындай алдына койгонго убакыт да болгон жок, мүмкүнчүлүк да болгон жок. Баягы митингчилер келип алып, аябай ызы чуу салып атып, тез-тезден эле бүттү. Аны түз эфирден көрүп отурдуңуздар болуш керек. Ошо менен алар баардыгы тең колдоп беришти. Эми ошол мен программамды баардык жанакындай системаны өзгөртүүнү жакын арада алып чыгабыз буюрса. Канча убакыт? Элдин талкуусуна алып чыгабыз. Бир 10-15 күндө алып чыгабыз буюрса. Азыр даяр долбоор бар. Аны дагы бир сыйрамдай карап көрүп, конституциялык кеңешме түзүп туруп, андан кийин анан элдин талкуусуна алып чыгабыз. Бизде азыр дагы бир маселе бар. Мына өзүңүз айтып атасыз, ар бир мамлекеттик мекемелерде ушундай адамдар топтолгон жерлерди кыдырып, мен тынчтандырганга аракет кылып атам деп, мына биздин каналдагы биздин көрүүчүлөр билет. Жакынкы сааттардан бери эле эфирге чыгып атабыз, анткени биздин эфирге чыгуубузга абдан тоскоолдуктар болду. Бул жакты басып алабыз деген, жетекчилигиңерди алмаштырабыз деген аракеттер болду. Эми бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна чыгып барат. Сиздин дагы убактыңыз өтө аз. Дагы бир жолу сизге эркин микрофон берели. Дагы бир жолу ошо бизди көрүп аткан мекендештерге ошол эле ар кайсы мекемелерди басып алабыз деген бир аракеттерге карата дагы бир жолу сиздин алардын баарына мен дагы бир жолу кайталап коеюн. Эгерде кайсыл жерди басып алганыңыздар болсо, эртең менен 8-де барып, мурдакы легитимдүү бийлигине кайра өткөрүп бериңиздер. Эгерде биринчи лицосу жок болсо, замда орун басарларына өткөрүп бергиле. Ал силердин басып алганыңар мыйзамсыз, жоопко тартыласыңар. Эртең жооп берчү күн келет.
Мисалы мен деле алып барып туруп бүгүн легитимдештирбей туруп эле эл алып келип отургузду деп эртең менен таңга маал барып президент болуп отуруп алсам болот эле. Бирок мен андай жолду тандап албадым. Бул каракчылык жол дейт. Бул жолду биз эки жолду көргөнбүз, бир эмес. Бирок ошонун кесепетинен мына бүгүн 10 жылдан кийин кайрадан революция болуп атат. Кайрадан эле баягыдай система өзгөрбөгөндөн кийин, башкаруу системасы өзгөрбөгөндөн кийин, эртең мен эгерде ошондой жол менен барсам, эртең да ошондой болмок. Ошон үчүн биз ушундай жолду тандап алдык. Бул жол ошол биз баягы кайра эле революция боло бербей, кайра эле мындай митинг, пикеттер боло бербей, бардыгын мыйзам талаасында баягы курултай системасын киргизсек, ошол курултай системасы менен гана өзгөртүп коюп туруу ушундай бир немесин сунуштап атабыз да, системаны. Долбоорду толук өзгөрүүгө эл ишене берсе болот. Ишене берсе болот. Мен ишендирип кете алам. Аны иш жүзүндө аткарабыз. Бир гана маселе, эгерде эч ким бут тозбосо, а эгерде кандайдыр бир күчтөр чыгып, дагы бут тозуп, анан ар кандайкы бир контр революцияны жасайбыз десе, анда убакыт создуктуруп кетет. Андайлар дагы барбы азыркы учурда? Азыр бар, мен жана айтып өтпөдүмбү? Мен үстүмөн ушак таратышып азыр жана жаш балдарга айтып, Садыр Жапаров криминалдар менен сүйлөшүп алыптыр, Райым Матраимовтар менен сүйлөшүп алыптыр, эртең против митинг чыгалы деген сөздөрдү айтып атыптыр ошондой. Мен ошон үчүн айтып атам. Ким коррупционер болсо, ким ууру болсо, эгерде бардык фактылар бар болсо, биз сөзсүз түрдө жазалайбыз. Аны жакын арада көрөсүздөр. Дагы бир соңку суроо болсун, шайлоо маселеси кандай болот? Кайра шайлоо. Кайра шайлоо конституция кабыл алынгандан кийин, жаңы конституция кабыл алынгандан кийин парламенттик шайлоо дагы, президенттик шайлоо дагы болот. Бул ошо 2-3 айдын аралыгында, 3 айдан кийин болот ошо. Жаңы баш мыйзам кабыл алынгандан кийин болот. Эгерде башка айта турган сөзүңүз жок болсо, болду, рахмат. Сизге ыраазычылык билдиребиз, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Рахмат сиздерге дагы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мы можем продолжить пресс-конференцию? У вас есть вопросы, Диля? Да, есть.